Сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Рахмат, Кубатбек Ильич, саламатсыздарбы. Бир маселеде, мисалы ошол эле рекультивация процесс кандай кылынат экен? Ошону билесизби? Азыр жана айткандай рекультивация иштерин жүргүзүү боюнча маселеге жете элек болчу. Ал жерде Жок, мен кызым омпол боюнча сураган жокмун. Мен вообще мындай негизиби? жалпысынан сурап атам да. Мен жана баяндамада айткандай Кыргызстандын аймагында 92 кен калдыктары, ошондой эле баягы мына радиациялык калдыктар бар да, 92 жерде көмүлгөн. Илгерки согуштан кийинки мезгилде активдүү СССРдин уран газоонун калдыктары негизинен. Анын бүгүнкү күндө 58 болчу, былтыр 2-ни алып тур, 60 объект өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында. Булар илгери Союз тарагандан 5 козуну деп эсептелген да. Калгандары бүгүнкү күндө действующий. Мына биздин иштеп аткан кээ бир ишканаларда да бар да, мисалы үчүн Кара Балтада бар, Орловкада бар, жанагы иштеген ишканалардыкы. Анан 5 козуну калып калгандардын рекультивациясы бир убакта абдан начар болгон. Бүгүнкү күндөрдө бир топ мына коомдук эл аралык институттардын, каржы институттардын жардамы менен рекультивация иштери бир топ жолго коюлду. Мына Евразиядын алкагында Минкушта 4 хвостохранилищаны рекультивация кылып, перенос кылып бир жерге көмүү боюнча иштердин даярдоо иштери башталды. Бул 13-жылдан бери иштеп келгенбиз. Мына былтыртан бери практически жумуштар башталды. Бул жолу эмне процесс переноспу же уранды чыгарышабы же кандай кылат? Перенос жөнүндө эле эч кандай Жөн эле перенос. Да, уранды иштетүү маселеси эч кандай жок ал жерде. Мен түшүндүм. Мен жөн эле сураган жокмун да, себеби бул жерде биз тыюу боюнча азыр сүйлөшүп атабыз да. Азыр эки вариант, мыйзам долбоордун эки варианты бар. Бирок мен ойлойм, бир эле мыйзамды чыгарабыз го, таптакыр эле тыюу салып. Ошо сиздин көз карашыңыз кандай өкмөттүн? Эми сөзсүз түрдө биз баягы негизги мындай башка мамлекеттердин дүйнөлүк опытты карай турган болсок, ал жерде сөзсүз түрдө жанагы бир нече түрдүү мындай анализдер жүргүзүлүш керек да, экспертизанын иштери жүрүш керек. Кайсыл мезгилде ошол кен калдыктары адамга, жаратылышка зыяндуулугу көбүрөөк болот. Тазалап иштетип алып салганыбыз жакшыбы, же чындап эле ошону такыр иштетпей токтотконубуз жакшыбы деген да маселелер бар да. Менимче ар бир ошондой кен бар жерге же болбосо хвостохранилище бар жерге өзүнчө бир подход болуш керек да. Бекеринен жанагы илгертен жасалып келген баягы экспертизалар жүргүзүлгөн эмес да. Анан азыр эми чечимди кандай кабыл алсак ошондой болот. Биз сөзсүз түрдө элдин үнүн угушубуз керек. Бул жагынан маселени сиздер менен бүгүн чогуу карайлы. Анан чындап эле сиз айткандай маселе бар. Биздеги ошол 92 хвостохранилищанын акыбалы боюнча маселе туруп калат. Аны биз бир согласованный вариантты киргизгенибиз туура го. Эми мындай да, элдер айтып атышат да уран качсын деп. Эми уран качпайт да, ал 1000 жылдагы болот, 1000 жылдагы болгон. Мен ошон үчүн сурап атам да, биз азыр таптакыр тыюун сансак жалпысынан, анан бияктан дагы уже чыгара албайбыз да, туурабы, уранды уже. Бияктан эле калып калат да. Туура. Вот өкмөт дагы ошол жактан дагы кичине мындай маалыматты берсе туура эле болмок да. Себеби экологдор эмес чыгарышпайбы? Көбүнчө жөнөкөй жарандар, алар билишпейт, аларды атайын мындай билими жок. Туурабы? Туура эле. Мен айтып атам, хотя бы көлгө азыр салып турсак, башкаларды карап көрбөйлүбү? Себеби азыр жалпысынан салып койсок, анан Кыргызстандан уранды чыгарайлы десек, наоборот, өзүбүзгө туура эмес кылабыз да, тыюу салсак. Эгер биз ошондой чечимди кабыл алсак, тиешелүү Анда жатып калат бияқта уран. Тиешелүү документтин долбоору келгенде биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн пикирди билдиребиз. Адистер менен биз карап чыгалы, сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Да, бизге анализ ошону бергилечи, даярдангыла да, уже азыр эле даярданып баштагыла да, себеби мыйзам долбоору уже коомдук талкууда. Жарандар айтып атышат, таптакыр эле тыюу салгыла. Бирок биз анализ кылыш керекпиз да. Да, көл боюнча маселе жок, аны салып коебуз, проблем жок. Башкаларды карап көргүлө, мүмкүн ошол хвостохранилище жанында эл жок болсо,
Башкалар айтса биз чыгарабыз уранды бияктан Кыргызстандан. Наоборот бизге тескерисинче жакшы да туурабы? Уран бияктан кетсе. Туура эле, Дастан Далабаевич, эгерде бүгүнкү күнгө чейин пайда болуп калган хвостохранилищалар жөнүндө сөз болсо, менимче бул законго анын тиешеси жок болуш керек да. Себеби аны биз реабилитациялоо жумуштарын сөзсүз түрдө жашашыбыз керек да. Да, то биз мындай уран качсын деп кыкырсак. Рахмат.